Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, salatu ve selamu ala Resulillah. Meyrimdүү, ырайымдуу, кечиримдүү Аллах Таала шексиз мактоолор болсун. Жана сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга саламдар жана салаваттар болсун. Аллах Таала бул дүйнөгө адамдарды даража кылып жаратты. Ичинен кимдир бирөөнүн рызкысын кенен кылып берген болсо, кимдир бирөөлөрдүн рызкысын өлчөп койду. Аллах Таала өзүнүн сөзүндө айтат: Бисмиллахиррахманиррахим. Ябсутур ризqa лиман яшау ва якдир. Кимге кааласа рызкысын кенен кылып берет, кимге кааласа өлчөп коет. Бул жерде негизги маселе адамдардын түшүнүгүндө. Адамдарга бай адам ким десе, бай адам акчасы көп, бизнеси бар, саңгыраган үйү бар, кычыраган машинасы бар деп билебиз. Ал эми биздин шариятыбызда пайгамбарыбыз бай адамды мындайча түшүндүрөт. Айтат пайгамбарыбыз: "Лайсал гина ан касратил гарад, иннамал гина гинан нафс." Байлык бул мал-мүлктүн көптүгүндө эмес. Байлык бул нафсинин токтугунда. Эгерде сиздин нафсиңиз ток болгон болсо, Аллахтын берген нерсеге ыраазы болуп жашаган болсоңуз, анда сиз эң бай адамсыз. Анткени пайгамбар айтып жатат: "Чыныгы байлык бул нафсинин токтугунда." Биз билебиз, көптөгөн байлыгы бар, мал-мүлккө кенен болгон инсандар бар. Эгер ден соолугуна бир зыян келип калган болсо, ал адамдын байлыгы да пайда бербей калышы мүмкүн. Ал эми биз жашообузда Аллахтын берген рызкыга шүгүр кылып, ага ыраазы болуп жашаган болсок, эң бай адам болобуз. Алымдар айтышат: "Ирдо бима касамаллаху лак такун ас'адан нас." Сен Аллах сага берген нерсеге ыраазы болуп жашаган, сен эң бай адам болосуң дейт. Жашоодо көпчүлүк адамдар рызкынын тарлыгына ушунчалык арызданып жашашат, же болбосо налып жашашат. Бирок, урматтуу мусулман бир тууганым, сиздин тапканыңызда адал болгон болсо, рызкыңыз ошол нерсе аз болгон болсо дагы, бирок анын берекесин тилеңиз. Аллах Таалам сизге ошончо бергениге ошого ыраазы болуп жашаңыз. Ыраазы болуп жашаган болсок, албетте биз эң бактылуу адам болобуз. Бүгүн сизде кийерге кийимиңиз бар. Ал жакта биздин канчалаган бир туугандарыбыз кийерге кийими жок, же болбосо кийерге бир жаңылап алчу кийими жок, жаңырак кийими жок жүргөндөр бар. Сиз бүгүн балдарыңызды алып, үй бүлөңүздү алып, аларга кышкы кийимин камдадыңыз. Аларга кышкы кийимди алып берип, кышкыга даярдап койдуңуз. Ал жакта биздин канчалаган бир туугандарыбыз ошол балдарына кышкыга кийим алып бере албай, жада калса өзүнө да кийим алууга каражаты жетпей, кыйналып жүргөн бир туугандарыбыз бар. Ошондой эле сиз бүгүн кечки тамакка жеерге тамагыңыз бар. Ал жакта биздин канчалаган бир туугандарыбыз ошол тою жей турган тамагы жок, же болбосо күндөп, айлап эт жебей жашаган биздин туугандарыбыз бар. Сизде бүгүн ызы чыгылып, үйүңүзгө тополоң салып, кээ бир нерселерди бузуп, кээ бир нерселерди талкалап жүргөн сиздин үй бүлөңүздү шаңга бөлөгөн балдарыңыз бар. Бирок ошого налып, ушулар тажатты, ушулар мени какшатты деп каргаган адамдар бар. Урматтуу мусулман бир тууганым, бул жакта бала жетелеңсеп, мен дагы балалуу болсом, мен дагы бала кучактасам, мен дагы баламды боорума бассам, мен дагы апа деген наамга ээ болсом, мен дагы ата деген наамга ээ болсом деп бала жытынан зар болуп какшап жүргөн биздин бир туугандарыбыз жок эмес. Андыктан сиз бул жашоодо сизге Аллах Таала берген нерсеге ыраазы болуп жашаган болсоңуз, эң бактылуу адам болосуз. Эч качан бирөөнүн байлыгына, бирөөнүн кирешесине көз артпаңыз. Анткени сиз жашоодо өзүңүздөн алдыңкыларды караган болсоңуз, анда жашооңузга чоң кыйынчылык, дайыма өзүңүздү жемелеп жашап каласыз. Сиз балким дайыма өзүңүздүн артыңыздагыларды караңыз. Сиз жашаган жашоого жетпей жүргөндөр көп. Мына ошолорду карап жашаган болсоңуз, сиз дайыма жүрөгүңүз тынч, коонак жашайсыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кандай адам эле? Аллах Таалага эң сүйкөмдүү, дүйнөдөгү бардык байлыкты ээлеп алганга татыктуу адам эле. Бирок ошого карабастан пайгамбарыбыздын үйүндө кээ бирде күндөп, кээ бирде айлап, ачка калган, тамаксыз калган, же болбосо бир гана суу курма менен жашап калган күндөрү болгон. Мына ошол пайгамбарыбыз дагы шүгүр кылып, ыраазы болуп жашаган. Ал анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын нафси ток болгон, Аллахтын берген рызкына дайыма ыраазы болуп жашаган. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге бул жашоодо эң негизги бул байлык эмес, бул негизгиси нафсинин токтугу, Аллах Таала берген нерсеге ыраазы болуп жашоого бизди үндөп өткөн.
Андыктан Аллах Таалам биздин барыбызды насиби ток кылган болсун. Аллах Таалам берген нерсеге разы болуп жашоону барыбызга насип этсин. Алхамдулиллахи раббил аламин.